2020 республиканын колледждерине тапшыруу онлайн жүргүзүлөт. Өтүнмөлөрдү кабыл алуу 3W SPUZ-Edu-Gov-KG системасы аркылуу ишке ашырылат. Абитуриент системадан колледжди, адистикти тандап, арыз берүү баскычын басышы керек. Керектүү талаачаларды толтуруп, сканерден өткөрүлгөн күбөлүктү же аттестатты жана сүрөттү тиркөө зарыл. Андан кийин каттоо баскычын басуу керек. Берилген арыздар баскычын басуу менен абитуриент өзүнүн орточо баллынын жыйынтыгын көрөт жана кабыл алынгандардын тизмесинен өзүн текшере алат. Сынак аттестаттын же күбөлүктүн орточо баллынын суммасы боюнча жана конкреттүү адистик үчүн профилдик предметтин баасы боюнча өткөрүлөт. Биринчи турга документтерди онлайн каттоо 13-июлдан 31-июлга чейин жүргүзүлөт. Экинчи турга 1-августтан 20-августка чейин. Кабыл алууга сунушталган абитуриенттердин тизмеси жайгаштырылгандан кийин абитуриенттер кабыл алууну каалоосун тастыкташы керек. Система пандемия шарттарында абитуриенттердин коопсуздугун камсыздоо жана колледждерге тапшырууда ачык айкындуулукту камсыздоо максатында иштелип чыккан.